Ворух анклавында тажик тарап 1991 жылга карата 19.000 гектар жер пайдаланып жүрүшкөн. Так, көптөгөн катаал сүйлөшүүлөрдүн негизинде 14.500 гектар жерге чейин жер калтырдык аларга. То есть алар 19.000 гектар жерди пайдаланып жүрүштө эле, билесиздер, биздин тоолорго чыгып, мурдагы Варухтун чегарасынан өтүшүп, баягы бүт ээлеп алышкан. Ал жака биздин адамдар бара алган эмес. Так, ушуну сүйлөшүш үчүн, билбейм, муну сүйлөшүш үчүн эле бир канча оор, өтө оор жолугушуулар болду. Өтө кыйынчылыктар болду. Бирок ошо 19 гектарды биз 14,5 миң гектарга чейин түшүрө алдык. Так, андан сырткары Варух анклавынын айланасынан тажик тарапка 1000 гектар, тажик тараптын суранычы боюнча 1000 гектар жайыт жер берилди. Анын ордуна Чоң Алай районунун Караган Сай участогунан тажик тараптан 1000 гектар жер жайыт алынды. Билесиздер, ошол тажик тарап бизден суранып атат, биздин Варухта адамдар көбөйүп кетти. Эми азыр граница аныкталгандан кийин биз дальше өтө албайбыз. Дальше мурдагыдай пайдалана албайбыз. Ошондуктан биз малыбызды бакканга ушул жерден бергиледе бир 5000 гектар жер сураган. Ачык айтып коеюн, 5000 гектар жер сураган. Биз аны 5000 гектар бере албайбыз Варухтун тегерегинен. Анда Варух өтө эле чоңоюп кетет деп туруп, 1000 гектар жер бердик. Жайыт жер бердик малдарын бакканга. Бирок ошо 1000 гектарды кайра биз мына Чоң Алайдын Караган Сай деген жайыты бар. Чоң Алайлыктар жакшы билет, ажеке отурат, жакшы билесиз. Ошол Сулайманов бар эле бул жерде, мына сиз дагы жакшы билесиз, Чоң Алайдансыз. Караган Сайдан 1000 гектар жерди кайрадан булардан жайыт кылып алдык. Ошондо бул 1000 гектар жер алдык. Анын баягы вагон койгон жерди билесиңер да. Былтыр мындан бери 2-3 жыл мурда вагон коюп, анан ызычуу болуп, мен вертолет менен барып, 2 вертолет менен учуп кетип ады. Бир вертолетубуз жанагы авария болуп, талкаланып. Анын ичинде мына Назирбек Нарматовдор бар дагы, Кудай сактап, түрүп калыптыр, мына жаныңарда отурат. Ошентип жүрүп барып ызычуу болгонбуз. Анан ошентип вагондорун алдырганбыз, билесиздерби? Ошол жердеги, ошо вагон турган жерди, 300 гектар жерди алдык кайрадан. Так, ошол жерди алдык. Баягы көпүрө бар эле, билесиңерби? Көпүрө бар. Ошол жерде баягы Караган Сайга өткөн көпүрө, жанагы эменин ылдыйындагы эле. Кайсыл жерде баягы чет булак беле жок. Унжу булак. Унжу булактын ылдый жагында көпүрө бар эле. Ошо көпүрө булар тарапка өтүп кеткен болчу. Анан Чоң Алайлыктар бизге жаңы көпүрө салып бергиле деп, мен МЧС апарып, жаңы көпүрө салууга даярданып атканбыз. Эми ошо көпүрө биз тарапта калды. Жаңы көпүрө салыштын кереги жок. Ошол көпүрө менен эле ошо жайлоого бара беребиз. Жайлоолор биздики болду. Кудай буйрса ошол жерде Чоң Алай районунун жашоочуларына өтө жакшы шарт түзүлдү деп эсептеймин. Так, 4-үнчү, тараптардын макулдашуусу негизинде узундугу 3425 метрди, туурасы 40 метрди түзгөн Дача Капчыгай, Ходжалуу Ворух жана узундугу 3241 метрди, туурасы 40 метрди түзгөн Миңөрүк Самаркандек, Ариона Шүристон бейтарап нейтральный статустагы автожолдордун куруу жана пайдалануу. Ошондой эле Ош Раззаков жана Исфара Варух жолдорунун кесилишиндеги 4 көчө жолун узундугу 253,74 метр бейтарап статуска пайдалануу боюнча мамлекеттер аралык келишим түзүлүүдө. Көпүрө, билесиздер, ошол жерде көпүрө бар, баягы 275 деп аталып калып кетти да, эмес азыр 253 чыкты алчы. Көпүрө биз тарапта калды. Ошо көпүрөнү эле макулдашуу үчүн, бир эле көпүрөнү макулдашуу үчүн биз 6 ай жүрдүк. Себеби алар көпүрөгө жерди алар бөлүп берген экен убагында. А көпүрөнү биз салган экенбиз. Ошо бир 20 метрдик көпүрөнү макулдаш үчүн 6 ай биздин сүйлөшүүлөрүбүз токтоп калды. Бирок ошондой болсо дагы акыры жүрүп ошо көпүрөнү өз тарапка алдык. Себеби ал көпүрө бизге стратегиялык жагынан өтө маанилүү. Биздин Лейлек районунун бардык район адамдар, Баткен район адамдары, ошол жерде Баткен район тегерегиндеги адамдардын бардыгы
ошол көпүрө аркылуу өтөт. Ошондуктан биз ал көпүрөнү өзүбүз тарапка алып калдык.